мындайлар болуп коебуз. Siz aytып аткан Финиконда чалганбыз. Ооба көрдүм. Финиконун эмеси боюнча Жеңгирдин представителинен сурасак, Первомайскийде дейт иши. Анан 50ге жакын эпизод бар дейт го. Около 50 эпизодов. Ошол боюнча да сүйлөшө кетели. Акча каякта ошо? Финико негизи вообще Госфинадзордун карамагына вообще кирбейт. Бул же дегендей не берейин. Мен отура турган ичине кирем. Сиз ошол жерге отуруңуз. Мен неме кылбайм да. Стульчик алып мээрге коеюн. Ошентип. Барбы? Бар. Сиз бул жакка отурсаңыз. Мен бул жактан мындай болот. Сиз жакка отурсаңыз. Келиңиз. Көрүнүп атабыз. Бир аз өйдүрөп калсыңбы? Алло, кетип жылат, жок жылат. Жок, сиз наоборот. Мындай да. А бул телефондон чыкпайсыңар? Жок, чыгасыз. Бизди көрүп башташсызбы? Көрүп жатайын. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр? Биз азыр түз эфирди уюштурууга даярдык көрүп атабыз. Бир аздан кийин маселенин өзөгү боюнча кепти куруп баштайбыз. Менин аты жөнүм Алим Токтокунов. Бул жерде мен маектеше турган адам мамлекеттик финансылык көзөмөл кызматынын эксперти, жооптуу кызматкери Абай мырза. Кадралиев. Абай Кадралиев. Биз азыр ошол ток эте тургандай расмий маалыматты беребиз. Силерди жанагындай жалган ушактарга ишенбегиле, же болбосо бейрасмий органдардын маалыматтарына ишенбегиле, жанагы СОМО сыяктуу өз кызыкчылыгына иштеген уюмдарга ишенбегиле деп биз ушундай расмий орган менен маалымат берген атабыз. Мыйзамдын чеги кандай болот, маселенин чечилиши кандай болот, ушул тууралуу. Түз эфирде адамдар кирип башташтыбы? Ооба. Мерим, Лек. Ооба, башташты. Анда биз маегибизди баштайлыбы? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр? Өзүңөр билгендей, биз бир нече ай мурда СОМО деген теги латвиялык мультимиллионерге таандык займ берген компания тууралуу иликтөө чыгарганбыз. Себеби дегенде ал компания дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө катталган, анын ичинде Кыргызстанда да катталган, жана кыргызстандыктарга эбегейсиз чоң процент менен займ берип келген. Биз бир эле займын эсептегенде анын жылдык үстөгү 600%ке чейин жеткен. Андан займ алган адамдар аябай кыйналып, акчасын төлөй албай, проценти көп болсо, төлөй турган акчасы өсүп кетип, карыздын торуна укмуш түшкөн. Биздин ошол Госфинадзордон алган маалыматыбыз боюнча, ошол ноябрь айына карата СОМОдон акча алгандар 133 000 займ алынган экен. Бул жерде 133 000 адам деп айта албайбыз, балким бирөө 2 жолу алган, бирөө 3 жолу алган, ишкылып 1000 деген адам ушул СОМОдон займ алган. Анын абдан көп бөлүгү карыздын торуна чалынган. Биздин иликтөөдөн кийин Госфинадзор СОМО деген бул чет эл өлкөлүк компания мыйзамсыз иштеп жатканын аныктаган. Себеби дегенде алар ломбард деген ишмердикке гана лицензия алган экен, а чын-чынында ломбард катары иш жүргүзгөн эмес. Ломбард деген бул сиздин баалуу буюмуңузду алып, залогко ошонун негизинде акча бере турган уюм. А СОМО болсо бул займ берген, эч кандай залог албастан туруп эле. Анан үстүнө СОМО бир гана филиалына лицензия алган экен. Чын-чынында иш жүзүндө бардык жерде ачкан. Бишкекте бир топ филиалдарын ачкан, башка Кыргызстандын шаарларында бир топ филиалдарын ачкан. Анан ошол СОМО боюнча биз Госфинадзорго да көрсөткөндөй, алардын лицензиясын кайсы убакытка токтоткон жана иши мыйзамсыз деп тапкан. СОМО боюнча мына Госфинадзордун жооптуу кызматкери Абай Кадралиев бизге маалыматтарды берип келатат. Анан акыркы күндөрү ушул СОМО ишин кайра жандантыптыр, доолаганды улантып атат, сотко беребиз деп атат деген маалыматтарды айтып, коомчулукта ушул өзгөчө карыз торуна түшкөндө ызылдап кайрылып атасыңар. Кибишенимдин кара тизмесинен чыга албай калдык.
башка банктардан насыя ала албай калдык деп кыжаалат болуп атасыңар. Ошон үчүн биз силерге расмий маалымат алып берели, так маалымат алып берели. Сомо чалса эмне деп жооп беришиңер керек? Мына ушул боюнча да маалымат алып берели. Госфиннадзорго кантип кайрыласыңар, маселеңерди кантип чечтесиңер, ушул боюнча да маалымат алып берели деп бүгүн азыр Госфиннадзордун офисинде отурабыз. Абай мырза, убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Бүгүн сиздерге келүүгө аргасыз болдук. Себеби дегенде биз буга чейин байланышып маалымат ала алган жокпуз. Пресс службаңардан маалымат ала алган жокпуз. Силер ал жакта бер жакта болуп калатасыңар. Ал учурда адамдарда аябай кыжаалатчылык күчөдү. Себеби дегенде жанагы Сомо деген компания акчаңарды төлөгүлө, болбосо сотко беребиз деп мындай бир онлайн мындай кагазга окшогон печать басылган бир немени берип атып адамдар. Уведомление. Бирок ал жерде сотко беребиз деген гана коркутуу бар. Сотко бердик, мына баланча сотко келиңиз деген нерсе жок. Биринчиден сотко чакырганда сот тарабынан чакыруу келет. Адамдарды булар кезектеги коркутуусу менен мындай жүрөктөрүнүн үчүн алып атат. Рахмат, урматтуу журналисттер, рахмат Али. Сурооңуздарга жана ушул элдерге түз эфирдин мүмкүнчүлүгүнө ыраазымын. Рахмат сиздерге. Биринчиден айтып кетчү нерсе, жана сиз айтып кеттиңиз, сентябрь айында Госфиннадзордун дарегине силердин Медиа Хаб порталынан журналисттик изиликтөөңөрдүн негизинде жана Улуттук банктан бизге жазылган каттын негизинде администрация президенттин канцеляриясынан келип түшкөн арыздары боюнча Госфиннадзор тарабынан пландан тышкары текшерүү иши жүргүзүлгөн Сомо компаниясынын. Анын негизинде бир айта кетчү нерсе, пландан тышкары текшерүү дегенге бул 3 эле күн берилет. 3 күн бул просто мындайча айтканда жетишпей жана мен аябай узун өйдө отуруп алдым сиздин жаныңызда. Андан кийин 3 күндүн ичинде жана биз айтпадыкпы, Сомо компаниясы бир гана өзүнүн центральный офисин регистрация кылган экен дагы, жана 10 чакты Кыргыз Республикасында турган филиалыбыз же болбосо представительствобуз дегенин баары жокко чыгарып биз баарын жаптырганбыз. Себеби дегенде ар бир ломбард, ар бир финансовый институт өзүнүн филиалын же башкаруу башка представительствосын ачаарда ар бир мамлекеттик мекемеден уруксат кагызын алыш керек. Алар жоктугуна биз 10 филиалын жапканбыз Кыргыз Республикасындагы. Жана өзүнүн мурда берилген ломбардка берилген лицензиялык мыйзамга ылайыктап 3 айга убактылуу токтоттук. Себеби дегенде такыр токтотуп салуу да мүмкүн эмес ал мыйзам негизинде. Себеби дегенде такыр токтотуп салуу бул соттун чечими менен гана токтотулат жана жокко чыгарылат. Силер сотко бере албайсыңар буларды. Биз сотко деген азыр мен сизге айтып кетейин башынан. Биз 3 айга приостановить еттик 10 октябрда. 10 ноябрь, 10 декабрь, 10 январда ошондон кийин кайра ишин башташты. Биздин 3 айлык срогубуз мыйзам лицензионно-разрешительной деятельности деп коет система Кыргыз Республики. Ошол мыйзамга ылайык биздин 3 айлык убакыт өттү. Жана 3 ай өткөндөн кийин булар бизге дагы арыз доосун жазып, биз силер өткөргөн пландан тышкары текшерүүдөгү коюлган маселеңерди аткарып атабыз дешти. Аткаруу дегенде бул биринчиден филиалдарды толук түрдө регистрация кылабыз. Жана элдин акчасына кошулган пайыздарын, штрафтарын жана башка үстөмдүк кылган акча алгандарын баарын аннулировать этип, списывать этебиз. Жана негизги гана сумманы калтырабыз деген предписанияга аткаруу кагазында бар. Ошонун негизинде биз ар бир жаранга ар бир жарандын жазылган арызындагы мазмунун окуп чыгып, ошонун аткарганга аракет кылабыз деп кагазын жооп берет. Биз ошонун негизинде кайра перепроверкага чыктык. Декабрдын 15-нен 17-сине чейин кайра эле 3 күндүк берилди. 3 күнүн ичинде биз эмнени кайра текшере алдык. Булар компания башынан баштап канча пайыздык үстөктүк пайызды менен займ беришкен. Булар канча адамдын арызын карап чыгып, ошол адамдардын арыздарын негизинде эмне аткарылышты деген информацияларды чогултуу болду. Бундан директору, Сомо компаниясынын директору
буга чейин бизден согласованиядан өткөн эмес экен. Жок, тогу тер жерин айталы да. Ошондо сиздер текшергенде биздин иликтөөлөгү жана 600% деген жылдык аныкталды. Жылдык күнүмдүк эсептегенде ар бир ломбард күнүмдүк эсептебеш керек. Аны биз аткаруу кагазында бердик. Ар бир жарандын, ар бир арыз жазуучунун коюлган маселелерин карагыла, КБ ишенимден кара тизмесинен чыгаруу иштерин аткаргыла деди. Анан бир айта кетчү нерсе, жарандык мыйзамдар бар, гражданский взаимоотношения деп коет, орусча айтканда. Бул ар бир жаран өз макулдугун берген деп. Ар бир жаран өзүнүн өз ыктыяры менен макулдугун берип, жанагы булардын электрон личный кабинетинен өзү условияларын, келишимдерин кабыл алдым деп жанагы макулдугун берген баскан кнопкасы бизде ушул жерде гражданский взаимоотношения болуп, бул соттун гана үстүндө чечими менен гана чечилчү маселе болуп калды. Ушул жерде. Бирок алар пениясы канча өсүп кетерин билген эмес, ага макулдук берген эмес. Биз мында азыр чыдамсыздык менен күтүп аткан адамдарга тагыраак жооп берели, себеби дегенде кээ бир терминдерди түшүнүү татаал, келиңиз жөнөкөй тилде анан тагыраак маалымат берели. Суроо. Ошондо сиздердин предписаниянын негизинде ошону аткарса гана СОМО ишин башташы керек. Сиздердин предписанияда демек жазылган адамдарга буга чейин берген зайымдарыңардын проценттерин жана пенияларын жана башка үстөктөрүн толук жокко чыгарып, негизги гана сумманы калтырып, ошону сураган айга узартып берүү. Сураган айга узартып берүү. 3 айга сурайбы, 6 айга сурайбы, 1 жылга сурайбы узартып берүү. Ушул талапка макул болушкан. Ушул талап бар. Кагаз жүзүндө макул болушкан. Кагаз жүзүндө бар. Демек, мен СОМОдон 10 000 сом алган болсом, эгерде алар мага 20 000 кошуп койгон болсо, ар түрдүү ушултоо менен, сиздердин талабыңардан кийин мен 10 000 сом гана кайтарып беришим керек. 10 000 сом гана кайтарып беришим керек. Ал үчүн эмне кылышым керек? Ал үчүн биринчиден ар бир жаран өзүнүн өз ыктыяры менен арыз түрүндө кайрылуусу ыктымал. Кимге? Же бизге кайрылсын, Госфиннадзордун дарегине, Бишкек шаары, проспект Чүй көчөсү 114, Илбирстин зданиясында 3-этажда жайгашканбыз. Площадьтын жанында площадьтабыз. 3-этажга 349 кабинетке кайрылсаңар болот. Жана биздин канцелярияга 325 кабинетке кайрылсаңар болот. Ар бир жаран өзүнүн ыктыяры менен арыз түрүндө келип кайрылыш керек. Паспорту менен мен Баланчаев мынча сом алганмын бул компаниядан. Азыркы учурда финансылык каражаттын жоктугуна байланыштуу же болбосо эми дүйнө жүзүндө ковид эмеси болду. Канча киши ушул орун айынан финансылык каражаттардын мүмкүнчүлүктөрү жок калды. Пандемиядан улам кыйналып ар бир өзүнүн маселесин жазып, арызга толук арызды толтуруп бизге өткөрүп берсе, биз СОМО компаниясына аткарууга өткөрөбүз. Же болбосо Госфиннадзорго келүүгө убактыңыз жок болсо, же болбосо келбей турсаңыз, СОМО компаниясынын өзүнүн офисине түздөн түз барсаңыздар болот. Бул Бейшеналиева, Бишкек шаарында Бейшеналиева токтогулуга. Жок, алар СОМОго барса эле СОМО баарын төлөйсүңөр, тиги пениясы менен проценти менен деп коркутуп атат деп атышат да. Андай маселе болсо биздин Госфиннадзор өзүбүзгө келгиле, арыз менен бизге кайрылып, бизге таштап кеткиле. Ар бир берилген арыз аягына чейин каралып чыгат дагы толук маалыматтар кат түрүндө жооп менен берилет ар бир жаранга. Бул бир. Демек, алган гана сумманы төлөп беришет. Экинчиден, эң чоң маселе жанагы кибишенимдин чорный списогуна кирип кетиши да. Ага кирип калса, айталы, башка банктардан насыя ала албай калат экен. Биздин адамдар азыр аргасыз башка банктардан насыя алып, насыядан насыяга, кредиттен кредитке жашаган адамдар бар. СОМО ошол чорный списоктон чыгарганга милдеттүүбү? Бул жерде азыр мен сизге түшүндүрүп кетейин, Али мырза. Кредитное бюро ишеним жабык акционердик коому бул бардык финансылык институттар менен чогуу иштеген мекеме. Буларда ишенимдин базасында Кыргыз Республикасында ар бир банк, ар бир финансылык институт, финкомпания, кредитный союз, микрофинансовый компания жана кээ бирки ломбардтардан алган займ кредиттерин бар информациясы бар. Бул ишеним кредиттик бюросу менен СОМО компаниясынын өздөрүнүн келишиминин негизинде
келишимдери бар экен 2019-жылкы. Бунун келишим негизинде Сомо компаниясы ар бир күнүндө берилген зайым боюнча күн сайын ишенимге башка банктарга окшоп, башка микрофинансылык компанияларга окшоп күндө информация берилип турат. Ишеним өз тарабынан келишим негизинде ал информацияга график түзүп, уже өзүнүн базасына киргизет. Кыскасы ар бир фамилия потенциалдуу кара тизмеге кире турган. Ар бир фамилия потенциалдуу, эгер төлөй албай калса, кара тизмеге автоматтык түрдө ишеним кредиттик бюро тарабынан кирет. Бирок Сомонун ошол берген тизмесинин өзү мыйзамсыз да, туурабы? Алар эч кандай зайым берүүчү тарап эмес да. Мыйзам негизинде. Алар болгону бир эле филиалына ломбард деп лицензия алса. Булардын мыйзам негизинде ар бир булардын центральный бир гана филиалы, жанагы Ош базарда жайгашкан, Бейшеналиева, Токтогулда жайгашкан центральный офиси гана зайым бере алат. Жана зайымды кабыл алып, төлөөлөрдү кабыл ала алат. Калган филиалдардын баары Кыргызстандагы бул жөн гана информация, маалымат берүүчү пункттар. Жо бирок алар зайым берип атат, анан ал зайым бергенде зайым алган адамдардын фамилиялары кибишенимге түшүп калат. Демек бул мыйзамсыз түшүп атат да кибишенимге. Бул мыйзамсыз деп биз азыр айтканга менин дагы укугум жок болуп атат. Себеби дегенде булардын келишимдери Сомо компаниясынын келишими негизинде берип атат. Биз аткаруу кагазында эмне деп бердик? Ар бир алган жаран кредиттик бюро ишенимден кара тизмесинен чыгаруу боюнча иш чараларды аткаргыла деп атабыз. Демек чыгарыш керек. Мунун негизинде чыгарбаса лицензиясын кайтарбайсыңар. Азыр айтып кетейин, Али мырза. Мунун негизинде ар бир жаран жанагы бизге арыз жазгандай сыяктуу, мен Баланчаев мынча сом алганмын, жана азыркы учурда карызым жок. Же болбосо карызым бар. Бирок пролонгация кылган, сроктор менен төлөгөм. Буга чейинки расследование учурунда же болбосо 2021-жылдын башында алып 10 күн, 20 күн, 50 күн просрочка деген информациялар чыгып атат. Ошондой эле каттала турган болсо ар бир жаран кайра дагы арыздын негизинде кайрылыш керек. Себеби дегенде Сомо компаниясы ар бир жазылган арыздын негизинде КБ ишенимге башка кат менен, мынакей биз кат жазып атабыз, могу списоктагылар акчасын төлөшкөн. Буларга пролонгация болгон жана азыркы күндө просрочкалары жок деген информация менен катты берет дагы автоматтык түрдө 3 күн, 4 рабочий күнүн ичинде ал информация, ал кара тизме деп коебуз, мындайча сөз айтканда, орусча айтканда кредитная информация, там положительного характера, отрицательного характера деп коет экен. Түшүндүм. Демек, менин түшүнүгүм боюнча, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, адамдар Сомодон алган гана суммасын төлөгөн учурда, албетте, бөлүп төлөбү, бир учурда төлөбү, иши кылып төлөгөн учурда Сомо аларды кибишениндин кара тизмесинен чыгарганга милдеттүү. Ооба, меске бир кичинекей жер, бир кичинекей жер түшүндүрүп кетейин, караңыз. Ар бир жаран мисалы арыз менен кайрылат да. Келип, мен ушинтип ооруп, акча төлөй албай калдым, ушул себептен мен ушунча күн просрочка болуп кетти. Менин финансылык каражаттын жоктугуна байланыштуу негизги гана сумманы төлөй алам. Ушуну негизги сумманы мисал айтып кетсек 5000 сомду 5 айга жылдырып бергиле деп жаңы келишим, пролонгация келишими 5%, 5 пени пролонгация келишими түзүлгөндөн кийин бөлүп төлөө келишими түзүлгөндөн кийин 1 сутканын ичинде бул маалымат КБ ишенимге кирет дагы аяктан обработка кылынып, жанагы база деп коет атпайбы, кара тизмеде, ошол жерден мунун кара тизмеси положительный немеге өзгөртүлөт. Автоматтык түрдө. Эми кара тизмеден чыкты эсеби болот да. Кара тизме жок, тизмеде бар, бирок бул тизме боюнча бул отрицательный деген кара тизме, положительный деген мындай ичинде ак тизме. Ооба, мунуку деген азыркы учурда займы, пролонгация болгон займы бар, бирок бул займы боюнча просрочка жок. Положительный болгондо берки калган кредиттик учреждениялар зайым бере алат. Банктардан, башка микро компаниялардан зайым ала алат. Анан дагы бир жери бар. Так түшүндүрүп кетели, ушул эң өзөктүү маселе адамдар үчүн. Демек, мына Абай мырза түшүндүргөнүнө караганда, эгер Абай мырза түшүндүргөнүнө караганда Сомо силерге берген гана каражатын, айталы 10 000 сом берсе, үстүнө процент пениялар эмес, 10 000 сомду гана алганга акылуу экен. Жана ошону төлөйбүз деп Сомо менен ортомордо келишим түзүлгөндөн кийин айталы толук төлөйсүңөрбү же бир нече айга бөлүп төлөйсүңөрбү, ошондой келишим түзүлгөндөн кийин
Абай мырзанын айтканына караганда 1 сутканын ичинде силердин кибишенимдеги тарыхыңар мындай айтканда тазаланат экен. Жанагындай отрицательный тизмеден положительный тизмеге чыга алат экенсиңер. Бул деген сөз башка банктардан болобу, микрокредиттик компаниялардан болобу кредит, займ алганга силерге мүмкүнчүлүк ачат экен. Бул мына Госфиннадзордун расмий жообу, туурабы? Туура. Экинчиден, мынан төлөбөгөндөрдү сотко беребиз деп коркутуп атыптыр. Бул канчалык мыйзам бул? Бул Али мырза, жана мен жогоруда айтып кетпедимби? Граждандык бири-бири менен гражданское взаимоотношение деп коет, орусча айтканда. Эмне үчүн гражданское взаимоотношение болот? Себеби дегенде ар бир жаран займ алардын астында өз макулдугун берген. Эгер макулдугу жок болуп, неме болсо, анда биз прямой чара көрө алат элек. Бул жерде ар бир займ алуучу өз ыктыяры менен колун койгондон кийин, макулдугун бергенден кийин кечирип койгула болуп калат. Төлөш керек, эгерде сомо мисалы процентин дагы пениясын да кошуп төлөйсүңөр десе, силерге кайрылыш керек арыздан? Милдеттүү түрдө бизге кайрылсын, процентин дагы пениясын дагы алууга сомунун акысы жок. Акысы жок. Адегенде өзүнө кайрылып, сомодогулар менен сүйлөшүп, биз берген гана суммаңарды төлөйбүз деп. Жок, ага көнбөсө, Госфиннадзорго кайрылыш керек. Милдеттүү түрдө. Госфиннадзордун дарегин айтып кетейин дагы, бул Илбирстин имараты аянттын жанында жайгашкан. Госфиннадзор КР деп туруп Google'дан издесеңер деле оңой эле таба аласыңар. Мына ушул иштин башында турган Абай Кадыралиев мырза көптөн бери биз маалымат алып келе атабыз бул кишиден. Анан чет өлкөгө кетип калгандар бар. Азыр Россияда, Кореяда, Түркияда жүргөн адамдар бар. Сомодон карыз алып, анан төлөй албай. Алардын иши эмне болот? Алар кантет? Онлайн четсе болобу маселени? Эң жакшы суроо болот, Али мырза. Биринчиден айта кетчү нерсе, бая билесизби, эң башында элдер коркуп аткан. Мен чет мамлекетке чыга албай калат экенмин, мени аэропорттон кое бербей коюшу мүмкүн экен. Кыргызстанда менин карызым болгондуктан мен башка чет мамлекетке учуп кете албайт экенмин деген маселе жаралганда эң биринчи биз Кыргыз Республикасынын чек ара кызматына кат менен кайрылганбыз. Ушундай учурларда кандай маселе көрүлөт дегенде эч кандай чектөөлөр коюлбайт. Чет өлкөгө чыга алат, чет өлкөгө кете алат жана чет өлкөдөн келе алат. Ошол себептен чет мамлекетке чыгып кеткен мигранттарыбыз же болбосо башка иш чаралар менен чыгып кеткен жарандарыбыз болсо электрондук почта аркылуу бизге да кайрылса болот. Жана электрондук почта аркылуу кайрылганда айтып кетет турган нерсе бар. Мен ошону силердин эфир аркылуу пайдаланып айтып алайын. Электрондук почтага жазганда толук маалыматты жазууңарды суранабыз. Фамилия, аты, жөнүңөрдү, паспорттагыдай. Себеби деген аябай көп арыздар түшүп атат, же фамилиясы жок. Мен ушунча алдым эле, анан карап берип коюңуздар деп. Кайра же фамилиясын биле албай, же телефон номери жок. Ошондуктан толук арызды кандай жазуу, ошол ыкмасы менен жазууңарды суранабыз. Жана электрондук почтага кайрылсаңыздар, бул жерде дистанциондук ыкма менен силердин арызыңар да каралат. Жана силерге ошол почта аркылуу дагы уведомлениялар келет. Жаңы пролонгация договор түзүлүү дагы почта аркылуу, электрондук дагы аркылуу мүмкүн. Ошондуктан эчтекеден чочулабастан электрондук почтага арызыңарды жөнөтүңөрдү суранабыз. Абай мырза, алар демек ошентип чечилет, онлайн чечилет. Анан мага жазгандар болуп атат. Мен даректерим, Instagram, Facebook барагым элдин баарына доступный да, түздө жазышат. Анан Госфиннадзорго кайрылсак жооп жок. Бизде мындай болот. Неге кечиктирип атасыңар? Мындай болот да. Бизде Госфиннадзорго бир гана Сомо компаниясы боюнча арыздар түшпөйт. Биздин 7 направление бар. 7 направление боюнча ар бир камсыздандыруу рыногу бар, аякта баалуу кагаздар рыногу бар, аудиттик рынок бар. Ал жерде ар бир рыноктун өзүнүн көйгөйлөрү бар. Ушул көп тармагыңар бар. Көп тармак көп болгондуктан мен жалгыз болгондуктан сиз жалгызсызбы бул жерде? Мен ушул именно могу Сомо иши боюнча жалгыз ишти аткарып, ушул жалгыз полный ишти алып баратам. Ошондуктан башка кызматкер жокпу?
жетишпейт атабыз. Себеби дегенде мисалы бирөө сомо боюнча онлайн бирөө арыз менен кайрылса да, бир киши кайрылса, канча убакыт кетет ошого жооп берип? 15 күндүн ичинде мыйзамдын так коюлган сроктору боюнча 15 күндө биз ар бир жаранга кайрылган маселеси боюнча жоопту кайтарабыз. Биз 15 күндүн ичинде силерге жооп берет экен. 15 календардык күнбү же жумуш күнбү? 15 календардык күн. Жарым айда. Ар бир арызга биз уведомление катары жооп жөнөткөнбүз. Биз кабыл алдык. Азыр силердин арызыңар могу отделде каралууда. Жалпы дагы маалыматтар эме болгондо дагы жооп беребиз деген жоопторду жөнөткөнбүз. Азыркы учурда ар бир арызды биз копиясын чыгарып сомого аткарууга жөнөтүп атабыз. Алар бизге отчет түрүндө берет. Отчеттон текшерип тургандан кийин ар бир бул арызчыга эмне болду, экинчи арызчыга эмне болду деп биз уже толук маалыматты кат менен арыз жазуучуга беребиз. Өзү мамлекеттик жооптуу орган ушул Госфиннадзор, маселеңерди Госфиннадзор чечип берет, кайрылгыла деп мен силердин телефон номуруңарды, почтаңарды, сайтыңарды адамдарга берип атам да. Биз какчалап айтып берет атабыз. Бирок мындай кайрылгандар болуп атабы? Канчадан кайрылды ушул күнгө чейин? Азыркы учурда өткөн 21 жылдын жыйынтыгы менен 328 арыз жазуучу болгон. Жана могу январь ичи азыр 110 толугу менен 110 жалпы. Ашпаса 450 киши кайрылды. Азыр 450 киши кайрылды, бирок бул бизге Госфиннадзорго кайрылган маалыматтар. Жок, Сомо компаниясынын өзүнө бизге кайрылбай туруп, түздөн түз өзүнө барып арыз жазгандардын да саны аябай арбын. Ошондуктан так канча арыз жазуучу болгонун бизге жана Сомо компаниясына азыр айта албайм, мен биз деген айтып атам. Дагы бир айта кетчү нерсе, Али мырза, бул азыр Кыргыз Республикасындагы финансылык институттардын пайыздык үстөгү боюнча ар бир буга чейин сентябрдын 21-жылдын сентябрына чейин сүткорчулукка каршы мыйзам бар. Орусча айтканда закон о растущей деятельности. Ошого биз өзгөртүүлөрдү киргизип, сентябрдын 14-15-теринде гана күчүнө кирди. Анын ичинде биз эмне жагынан өзгөртүү киргиздик? Бул ломбардтарга жана финансылык компанияларга 1 жылдык пайыздык маянасы бир канча пайыздан ашпаш керек деген маалымат. Бул 31 пайыздан ашпаш керек. 30-94 болот. Бул Улуттук банктын атайын өзүнүн формуласы менен эсептелип чыгып, 2021-жылдын экинчи жарым жылдыгына 15% плюс ага 15-94 кошулганда 30-94төн ашпоо. Бунун менен эмне айткым келет? Бунун менен мындан ары 21-жылдын сентябрынан баштап ар бир ломбард, ар бир финансылык мекеме акча каражат бергенде ушул нормадан ашпоо керек. Жылдык үстөгү. Бирок демек Сомо кайра ишин баштаса дагы ушудан ашпаш керек. Ушудан ашпаш керек. Бирок Сомо ишин баштаптыр. Январдын жарымынан. Сомонун пайыздары жанагы үстүнө кошумчу акчалары азайганы менен 2 эсе азайыптыр, бирок дагы деле силердин 31%тен ашып атат. Аны азыр эми өзүңүз билесиз, Али мырза, Кыргыз Республикасында бүт текшерүү иштерине мораторий жарыяланган. Бул 3 жылдан бери мораторий болуп келатат. Текшере албайсыңар деп. Текшере албайбыз. Эмне болот анда? Пландан тышкары гана жана биз арыз жазуу менен деп атпайбызбы, 3 күндүк пландан тышкары текшерүүлөр только ошонун негизинде гана текшере алабыз. Анда демек силер текшериш үчүн бирөө арыз жазыш керек, Азыркы биздин мораторийге байланыштуу бирөө арыз жазыш керек. Бирөө арыз жазып, ошол арыздын негизинде биз ар бир текшерүүнү экономика министрлиги менен согласовать этип, предписаниябызды алып аны аткарабыз. Мен айта кетчү нерсем, бирок сиздин азыр эле экөөбүз текшерип койгойлу. Сиздин телефонуңуз барбы? Ар бир жаран эмесине кирип эле. Кимдин телефону бар? Менин телефонум түз эфирде турат. Телефонуңуз барбы? Азыр эле текшерели Сомонун немесин, проценттерин. Сайтына кирсеңиз, эң соңго.
Жок, новый клиенттер туруп кирсеңиз болот го. Ушинтип калып бул. Так. Условияларын. Олег айтпаса сайтына кирип атабыз. Как получится? Биз азыр Сомонун сайтына кирип карайлы деп атабыз. Иши кылса, мурда 1000 сом алсаң, 1495 сом кайтат элең. Азыркы учурда Азыр 1000 сом алсаң, анын жарымын кайтат. азыркы Ал деле эбегейсиз 100%, да? азыркы учурда ошол сүткорчулукка каршы мыйзамга өзгөртүүлөрдүн киргизген негизинде караганда биз ар бир ломбардка Кыргыз Республикасында иштеген ломбарддардын баарына биз аткаруу кагаздарын жөнөттүк. Азыр могу мыйзамга мондой өзгөртүүлөр киргизилди. Мындан кийин монтип үстөксүк пайыздарды могу нормадан ашырбагыла деп аткаруу кагаздарын жөнөттүк. Ошонун ичинде Сомо компаниясына дагы бердик ал кагазды бул мыйзамга өзгөртүү киргизди деп. Мындан нары карайбыз. Кайсы ломбард бул үстөксүк пайызды өйдөлөтүп атат. Өйдөлөтүп аткан болсо бул мыйзамга туура келбейт. Анын баарын кыскартууга жолдору бар. Ошондуктан эгерде ким ушинтип ломбардтардан кошумча штраф, кошумча пеня, кошумча дагы башкача бир акча каражаттарды кабыл ала турган болсо, маалымат берип коюңуздарды суранабыз. Бул видеонун этегиндеги комментарийге биз Госфиннадзордун бүт бардык байланыш номерлерин, почталарын, сайтын жазып коебуз. Абай мырза, анан кийин бул Сомодо иштеген операторлор бар да, бир топ. Анан алар чалып алып адамдарды коркутуп атат. Ар кандай орой сөз айткандар дагы бар. Силер бардык үстөгүн кошуп төлөйсүңөр тиги. Демек адамдар коркпош керекпи? Адамдар коркпош керек. Адамдар коркпош керек. Ар бир жаран ким канча сумма алса, ошол гана негизги гана сумманы өзү сураган убакытка чойдуруп, мындайча айтканда чойдуруп, удобный кылып төлөп алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Сомо убакыт бөлүп бергенге милдеттүү. Сомо убакыт бөлүп берет. Милдет. Канча убакытка бөлүп берет мисалы? Ар бир жаран өзүнүн возможностторуна карасын. Ал ортодо келишимдин негизинде чечет. Ал келишимдин негизинде. Бул ага 1 ай же 3 ай максимум 1 жыл болуш керек деген жери жок. Жана онлайн кайрылгандардыкын силер чечип бересиңер, э? Онлайн кайрылгандардыкын дагы биз чечип беребиз. Анан кийин бул жерде Сомо кайрадан ачылыптыр деп мындай чуручу түшүп атышат да. Ал мыйзамдын чегинде иш алып бара турган болсо, пайыздагы мыйзамдын чегинде болсо иштей бериши керек. Мыйзам ошого жол берет да. Эгерде силер биринчи жолу эрежени бузгандан силер эскертүү берип, лицензиясын токтоттуңар да бир убакытта 3 айга. Экинчи жолу Эгерде экинчи жолу мыйзам бузса административдик чаралар көрүнөт. Ал деген бул штраф. Канча? Азыр мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип атат. Штрафы бир 30-40 миңдей эле болот да. 30 миңларга мындай акча. Мыйзамдар ошондой да. Карабайсызбы? Азыр жанагы кебепки жарандар бар. Гражданском правоотношении өзүбүз арыз жазып, сот аркылуу чечебиз дегендер да бар. Ошондойлор эгер кимде ким макул болбосо, анда сотко кайрылууга граждандык милдет катары сот аркылуу чечүүңүздөргө да жолу бар. Анте турган болсоңор, сотко ар ким өзүнүн жашаган жерине ылайыкташтырып, ошол жерден сотко берип, Сомо компаниясы менен да сот аркылуу чечилсе да жолдору бар. Анан буга чейин да айталы 10 миң сом алды, бирок 20 миң, 30 миң төлөп койгондор бар да. Ашыра төлөп койгон акчасын кайтарып алуу үчүн эмне кылыш керек? Эгер кайтарып аламыз. Бул өтө мындай көйгөйлүү жер, бул маселенин. Мыйзам боюнча ошо жана жогоруда айтпадымбы, сот аркылуу перерасчет кылдыруу. Перерасчетту Госфиннадзор кыла албайт, себеби дегенде өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү буга жок, мыйзам буга жол бербейт. Себеби дегенде бир жаран экинчи жаранды граждандык мыйзам аркылуу бири-бири менен келишим түзүп, албетте бул только граждандык процедура катары сот аркылуу гана чечилет. Перерасчетту сот органдары кылып берет. Мерим суроолор болсо дагы окуп бере берсең, мен азыр бир суроомду берейин. Мындай дагы бир маселе бар да. Бирөөнүн паспорту менен эле алып койгондор. Айталы сиздин паспортуңуз менен мен алып койгом, сиз билбей жүрө бергенсиз. Андай да учурлар аябай көп, андай учурлар. Бул деген мошенничество, мындайча айтканда, орусча айтканда, себеби дегенде ар бир жарандын өзүнүн идентификацион документи бул паспорту.
Бул паспорт деген биринчи жарандан экинчи жаранга өткөрүп берүүгө мүмкүн эмес. Бул деген башка бир жарандын алдамчылык жол менен аркылуу же болбосо ууру жол менен аркылуу паспорт менен информацияны алып Сомо компаниясынын зайым алып алгандарда чыкты арасынан мошенничество бир группага бөлүнүп, азыркы учурда ошо тергөө иштери дагы милиция тарабынан жүрүп атат. Жок, бул жерде мошенничество үчүн Сомо жооп береби? Сомо дагы жооп береби? Бул жерден биринчиден Сомо эчтеке кыла албай калат болуп калат акырты. Себеби дегенде бул жаран өзү алган эмес. Бул жарандын паспортун жоготуп алып, башка бирөө колунан анын ордуна алып койгон. Жок, мындай учурда идентификациялаш Сомонун милдети да. Сомонун милдети. Адамды чын эле асанбы, асанга берели депчи. Андай учур мындай да, ар бир паспортто аты жөнү жана телефон номери менен булар. Электрондук кошелектин номери менен гана иш кылышат. Бул значит мындай учурларда паспортты таап алган адам ошол паспортко регистрация кылып, электрондук кошелек ачып, бул ошондой жол менен, мыйзамсыз жол менен зайым алып алган болуп чыга алат да. Мындай учурларда биягында туралап койгон. Ооба, тиягында биягында туралап койгон. Бул электрондук түрдө зайым алуу болгондуктан бетме-бет эч ким бири-бири менен көрүшпөйт. Ошол эгерде Сомодон алган акчасын адам таптакыр төлөбөй койсо эмне болот? Мен такыр төлөбөйм деген адамдар да чыгышы мүмкүн да. Андай адамдар чыгышы мүмкүн. Андай адамдардын эгер эмне себептен төлөбөйм, эгер буга на то есть причины деп орустарда айтат. Может быть, мүмкүн бул адамдын ден соолугуна байланыштуу. Мүмкүн бул адам мүмкүнчүлүгү жок, финансылык каражаты действительно жок, майып же болбосо дагы бир башка медициналык жардамга муктаждуу адам катары болуп арызын жазса, ошондой себептен документтерин тиркеп, мен мүмкүнчүлүгүм жок төлөгөнгө, мен төлөй албайм деп жазса, андай арызды дагы Сомо компаниясы караш керек. Комиссиясы түзүлөбү, ич арадан списанияга кетиргенге комиссия болобу, кандай болот? Бул мындай да маселени карап чыгып жооп бериш керек. Мисалы мындай жагдай бар да, биз байкаганыбыздай көбүнчө аялдар алыптыр, анан жалгыз бой энелер, көп балалуу энелер. Алар эч жерде иштебейт, балдарына пособие да албайт. Ошолор дагы мындай эсептелет да, туурабы? Абдан муктаж, акчасын төлөй алгандай. Ооба, ошол арызында көйгөйлүү маселесин, өзүнүн орусча айтканда причинасын, истинный причинасын жазып, адам кайрылса, Сомо компаниянын деле өздөрүнүн ичинде комиссия түзүлүп, карап чыгып комиссия, бул эжекебиз действительно мынча баланын энеси экен, колунда каражаты жок экен, мы вам предлагаем его списать деп телекомиссияга сунуштарды киргизүүгө деле мүмкүн. Бирок бул жерден бир айта кетиш керек, үмүттөндүрбөй. Карашы мүмкүн, бирок арызыңарды канааттандырышы да мүмкүн, канааттандырбашы дагы мүмкүн экен да. Ал эми финансылык мекеме болгондон кийин. Мээрим суроолор барбы? Бул жерге Гүлзат Абыласанова аттуу айым жазат. Мен 8 жолу кайрылдым дейт Госсенадзорго. Гүлзат Абыласанова. Анан бир дагы жооп келген жок. Тийиштүү мекемеге өттү деген гана жооп келген. Андан бери так жооп келген жок. Мага Сомодон бүгүнкүгө чейин чалуулар болуп жатат. Андай учурлар катталып атат, жана жогоруда айтпадым, арыз жазуучулардын көптүгүнө байланыштуу. Бирок ар бир бизге келген арызга жооп кайтарылат дагы, жана ар бир келген арыз Сомо компаниясына аткарууга өткөрүлөт. Сомо аткарышы керек. Сомо аткарат. Ар бир жазылган арыз, жазылган арыз аягына чыгып, каралып чыгат. Ал үчүн суроо барбы? Ооба, бул жакта дагы Кыялбек Жолдошбек уулу деген жазып атат. 6000 сом алгам, 1620 сомдон 5 айга узарткан дейт. Эми Сомо кайра иштеп 7,5 сом төлөйсүң, сот аркылуу чечишебиз деп айтып жатат. Анан биздин узарткан 5 айыбыз эмне болот деп. Рахмат сурооңузга, урматтуу жаран. Мен сизге айта кетчү нерсе, эгерде сиздин займыңыз пролонгация болгон болсо, ошол берилген сроктор менен жабууңуздарды суранабыз. Эгерде срогунан өтүп кетип же жаба албай кала турган болсо, срогунан жете эле экен, 5 айга бөлүнөт. Андай болсо бизге келип арыз менен кайрылыңыз. Эгерде баягы бөлүнгөн мөөнөттөн да өтүп кетсечи? Бул
арыз менен кайрылып 5 айга узарткан экен да. Анан азыр сому кайра иштей баштап, ага чалып 7,5 миң сом төлөйсүң, же болбосо сот аркылуу чечесиң. Анда туура эмес. Арыз түрүндө бизге кайрылып койсун, эмне себептен 6 миң сом эмес 7,5 миң сом болуп кетти деп, андан биз түшүнүк каттарын баарын алып Сому компаниясына өткөрүп беребиз аткарып. Сомонун операторлору туура эмес маалымат берет. Биз Госфинадзордун чечимдерин уккан эмеспиз деп жатышат деп. Айта кетчү нерсе, Сому компаниясынын колл-центри деп коет. Мен да буга чейин 2 жолу, 3 жолу замечание жасадым. Колл-центри центральный офис менен эч кандай координация болбойт деп. Себеби дегенде колл-центрдин жумушу положениясы боюнча башка экен. Булар график боюнча звонок эте берет. Эмнеге центральный офиске силер эмени бере бересиңер? Уведомленияны берип атабыз. Мен 3 жолу замечание кылдым. Азыркы учурда Сому компаниясы бул колл-центр менен ишин жакшыртуу жасап атышат, чтобы бир заемщикке күнүнө 6 жолу, 5 жолу чалбагыла. Бирөөнү чалдыңарбы, отметка кылгыла. Жана бул списоктогу жаран арыз менен келген жарандардын тизимесинде барбы деп ошону да текшергиле. Жөндөн жөнүнө чала бербегиле деп. Абасан, таңкы 6-да, түнкү 2-де чалган мыйзамдуу? Бул чалгандары таңкы 6-да, түнкү 2-де чалгандары боюнча биз маалымат сурадык. Бул СМС жөнөтүү порталы боюнча иштер болгон дейт. Себеби дегенде СМС жөнөткөнү деле туурабы? Мисалы адамдын тынчын алып, уйкусун бөлүп. Булары боюнча мен аларга булар эме деп жооп беришти. Себеби дегенде бул система Кыргызстандын убакыт сааты менен иштебегендикке байланыштуу. Биз азыр ошого өзгөртүү киргизип атабыз. Биздеги саат 9, эрте мененки 9. Мындай эсептелгенде түштөн кийинки саат 4 болуп калат экен, же мындай болуп калат экен деп ошол сааттарын корректировка кылып атабыз. Жана эрте мененки 9-дан кечки 6-га чейин гана мындай СМС билдирүүлөр жана телефон чалуулар болсун деген аткаруусун бергенбиз. Бул жерде сөз мындай жөндөп атат. Операторлор Манфин көзөмөлдүн чечимин уккан эмеспиз, андай чечим чыккан эмес. Минтип бир эле Али Токтокунов айтып жатат. Бул жөнүндө мен жогоруда айттым. Чечим чыккан. Операторлор центральный офис менен жакшылап координация ишин жүргүзгүлө, информацияны толук колл-центрге бергиле деп айттык аны. Демек, операторлордун айткан сөзү ал пайгамбардын айткан сөзү эмес. Алар туура эмес маалымат берип атышы мүмкүн. Мына расмий органдын бакыйган чиновниги бул жерде расмий маалымат берип атат. Эгерде операторлор колл-центрден звонок этип ар бир жаранга кайрылганда биринчи ирет сурооңорду узаткыла. Менин арызымдын негизинде мага телефон чалып атасыздарбы? Жана менин арызымдын кароо негизинде менен байланышка чыгып атасыңар деп сурагыла. Эгерде жок, биз деген өзүбүздүн график боюнча чалып атабыз десе, кечирип койгула, мен өзүмдүн арызымда коюлган маселелер боюнча гана сүйлөшүп келип түзөм деп жооп кайтаргыла. Бирок биз кеңсесине өзүбүз барганда, ал колл-центр менен башка кеңсеси бир эле имаратта, бир эле контордо отуруп, сиз эле көрсөңүз керек, текшерүүгө барганда. Алар колл-центр өзүнчө отурушпайт, чогуу отурушат, чогуу иш алып барышат. Булардын берген маалыматы боюнча колл-центр совсем башка жерде жайгашкан. Эми мындай да, Абай мырза, Сомо деген компания булар бизнес кылып атат да, алар мүмкүн болушунча мыйзамды аттап өтүп, балким көп акча чогултуп алууну көздөйт. Ал үчүн түрдүү манипуляцияга барып, адамдарды түрдүү жол менен коркутушу мүмкүн. Бул жерден бир эле нерсени айтып кетишибиз керек го да, биз жарандарга. Жарандар биздики, сиз экөөбүздүн журтташыбыз. Коркпогула. Мыйзам силерди коргойт. Милдеттүү түрдө. Госфинадзор силерди коргойт. Түрдүү коркутууларга алдырбагыла дешибиз керекпи? Түрдүү коркутууларга алдырбагыла, баш ийбегиле. Жана эгерде коркутуулар күчөп кете турган болсо, милиция кызматына кайрылсаңыздар болот. Бул мыйзамдан тышкары нерсе. Себеби дегенде коркутуу, үркүтүү деген бул ар бир жарандын өзүнүн жеке жашоосуна кийлигишүү. Ошондуктан коркутуулардан коркпогула. Мыйзам, ар бир мыйзам иштейт. Мыйзам тарабында биз дагы аткарабыз. Ал ар бир жарандын кайрылуусун жана ошо айта кетчү нерсе, коркутуулардан эч кандай бир көңүл буруп, жүрөгүңүздөргө жакын албагыла. Милиция демекчи, эгер карызды төлөбөсөңөр милиция менен барабыз дейт. Милиция карыз өндүрбөйт да, туурабы? Жок, андай туура. Анан коллекторлорду жиберебиз деген дагы коркутуусу бар. Коллекторлор ушундай барбы бизде уюм, коллекторлор карыз доолайбы? Мен Кыргызстанда займды доолайбы? Кыргызстанда жок, ал сразу айтып кетейин, займды доолабайт. Коллектор барып доолабайт займды. Сомо компаниясынын атынан коллекторлор барып займды доолап неме болбайт. Ал жөн гана мыйзам чегинде жарандык
взаимоотношение болгондон сотуккана аркылуу сотко берип ишин жүргүзө алат. Анан жана сомонун печаты, фирменный бланкы коюлган кагаз менен адамдарга жөнөтүп атыптыр да. Силерди сотко беребиз тиги бу деп коркутканчы. Бул орусча айтат эмес, уведомление деп коет. Ар бир өзүнүн жасаган ишин бул уведомление этип кагаз түрүндө жооп кагаз түрүндө маалымат берип атабыз дегени. Бирок сомо негизги сумманы төлөбөгөн күндө гана сотко бере алат. Туура. Процентин, пенясын коштуруп төлөгүлө болбосо сотко беребиз дей албайт. Жок. Негизги гана сумманы төлөйсүңөр. Госфиннадзордон чечим чыккан, негизги гана сумманы, алган гана суммаңарды төлөйсүңөр. 8800 алсаңар, 8800, 15000 алсаңар, 15000. Дагы бир суроо, адамдарды эгер сотко берген күндө чакыруу соттон кагаз жүзүндө келет, туурабы? Туура. Башка эч мындай мүмкүн болушу мүмкүн эмес. Туура. Мисалы, соттун чакыруусун сомо жөнөтпөйт адамдарга. Туура. Ушул жерде жакшы түшүнүп алыш керек. Укуктук негиздер жерчи. Анан мени уже сотко берип коюптур, окуйм, мына соттошот турбаймынбы деп корккондор бар да. Андай сотко берип коюптур деген маалыматтар жок. Себеби дегенде бүгүн эртең менен Сомо компаниясынын өкүлүнө телефон чалып сүйлөшкөнбүз. Эмне деген каттарды жөнөтүп атасыңар жана сотко берүү процесстерин баштадыңар дегенде андай маалыматты такташкан жок. Сотко берүү процесстери бул эч кандай процедура баштала элек. Бул уведомление катары берип атабыз жарандарга деп жооп кайтарышты. Урматтуу достор, туугандар, биз бул түз эфирди эмнеге уюштуруп атабыз? Себеби дегенде сомодон займ алгандардын каты көп жазылып, менин жеке личкама аябай каттар толуп кетти. Али, сен бизди карабай койдуң, силер биз тууралуу айтпай койдуңар деп. Биз силер тууралуу айтып, маалыматты берип, убагында расмий органдардан жооп алып берип эле атабыз. Анан эми ошол видеону көрбөй калсаңар, ал өзүңөрдүн катаңар албетте. Дагы кандай суроолор бар? Биз мындай тап кесе жоопторду алып берели. Ушул түз эфирден сомонун операторуна чалып көрбөйсүңөрбү дейт. Түз Маматап, алар кандай жооп берет экен? Биз азыр андай эксперимент уюштура албайбыз. Башка кандай сурооңор болсо, ошолорду берсеңер болот. Анткени сомонун операторуна кантип чалабыз, бизде номери да жок, анан биз экөөбүз займ алуучу дагы эмеспиз да. Башка ошол суроолоруна жооп бердиңиздер, ошо жана узартуу боюнча, кип ишеним боюнча сурашкан болчу. Сиздер медиа хаб менен Госфинадзордун эксперти Абай Кадыралиевдин интервьюсун көрүп жатасыздар, түз эфирди көрүп жатасыздар. Дагы суроолор болсо, ошол катка 31 январга чейин эгер толук төлөбөсөңөр сотко ишиңер өтөт дептир. Булчубу кандай болот? Толук төлөгүлө деген ошондо проценти пенясы менен төлөш керек деп талап коюп атат. Сомонун алдында карызын толук төлөсүн деп жөнөтүшкөн экен. Демек, бул жерден да баса белгилеп айта кетиш керек. Сомонун берген займынын өзүн гана төлөш керек. Негизги суммасын. Негизги гана суммасын төлөп, ошону ар бир жаран өзүнө ылайыктап бир датаны коюп, 6 ай болобу, 3 ай болобу, өзүнө ылайыктап мындай финансылык элтирбегендей болуп, акырын аккуратно төлөп бүтө алса болот. Дагы бир нерсени айтып кетейин, Али мырза. Бул жарандардын арасында Сомо компаниясынын карызын төлөп, жана карызы жоктор да бар. Бирок жана кредиттик бирөө ишенимден чыкпай калып, ошол жерде 45 күн, 50 күн просрочка деп калган информациялар да бар. Андай жарандар да бар, андай жарандар болсо айта кетет элем. Арыз негизинде Сомо компаниясына кайрылып, мен Баланчаев Сомо компаниясынан мынча сом алгам, жана азыркы учурда мынча сом төлөп берип, карызым жок. Бирок ишеним кредиттик бирөөсүнүн тизмесинде калып калгандыктан байланыштуу мени ошо кара тизмеден карызым жоктугуна байланыштуу чыгарып бериңиздерди суранам деп арыз жазсын. Ошол арыздын негизинде Сомо компаниясынын өкүлдөрү ишеним компаниясынын өкүлүнө өткөрүп берип, ал информация толугу менен ал жерден да алынат. Чыгарганга милдет, чыгарганга милдет. Чыгарбай койсо эмне болот? Чыгарат. Чыгарбай койсо силерге кайрылыш керек. Чыгарбай койсо бизге кайрылыңыздар. Чыгарыш керек, себеби дегенде ал займ алган адамдын азыркы учурда карызы жок, бирок информация калып калды. Андай учурлар аябай көп. Ошондуктан жарандарга айта кетет элем, кайрылгыла, андай тизмеде бар болсоңор, аяктан да чыгарганга аракет кылабыз. Буга чейин Сомо боюнча түшүндүрмө жыйындарын адамдар чакырганда, эми жүздөгөн, миңдеген адамдардын арасынан бир 30-40 эле келген да, калгандары көп ушул өз тагдырына байланыштуу маселелерде күйүмдүүлүк кылышпайт да. Менин оюмча абдан кеңири эле
суроо жооп болду деп ойлойм. Адамдардын мындан артык суроолору деле жок болсо керек. Анткени бардык негизги маселелерди биз топтоп келип суроону коюп чечтик. Анан Media Hub Finika деген финансылык пирамида боюнча иликтөөсүн чыгарган. Бул жерде адамдар бизге кайрылган адамдардын берип койгон акчасын эсептегенде $3,5 миллион болуп чыкты да. Finika деген финансылык пирамидага бул боюнча мамлекеттик органдар иштеп атабы? Ошо негизи эле Finikадан адамдардын акчасын кайтарып алууга мүмкүнбү? Finika компаниясы боюнча мен дагы сиздерге окшоп ошо массалык маалымат каражаттары аркылуу билдим, уктум. Жана ошол жерде кандай маалымат болсо менде да ошол эле маалымат бар. Себеби дегенде Finika компаниясы Госфиннадзорго тиешеси жок компания. Силерге бизден эч кандай уруксат кагаздарын жана лицензиясын алган эмес. Ошол себептен мен бир информация бере албайм. Бирок массалык маалымат каражаттары, информация каражаттар сайттар аркылуу, жаңылыктар аркылуу билгениме караганда азыркы учурда Finika компаниясынын жабыркагандары 50ге жакын адам болуптур деп уктум. Жана кайрылгандар эпизод боюнча азыркы учурда ошол Бишкек шаарынын 1-май райондук милициясында иликтөөдө жатат деп уктум. Рахмат. Анда биз башка суроолор жок болсо ушу менен түз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, менин аты жөнүм Али Токтакунов. Биз Media Hub бүгүн мамлекеттик финансылык көзөмөл кызматынын эксперти Абай Кадралиев менен маектештик. Сомо маселеси боюнча мен оюмча силердин бардык суроолоруңарга жооп алдык деген ойдобуз. Биздин личкага жазбастан ошол видеону көргүлө, биздин каналдага жазылгыла, комментарий жазгыла жана бөлүшкүлө, анткени башка дагы Сомодон жабыркап жүргөн адамдар силерди көрүп калышы мүмкүн. Абай мырза, сизге чоң рахмат убакыт бөлгөнүңүзгө. Сиздерге да жакшы рахмат. Жакшы туруңуз.